Саламатсыздарбы биздин сүйүктүү көрөрмандарыбыз, сиздер менен кайрадан саламаттайм. Кичинекей подкастта бүгүн көпчүлүктүн тынчын алган грыжа жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Ал эми сиздер менен чогуу мен Алпаруучу Айнура Миназарова журналист жана бүгүнкү коногубузду тааныштыра кетейин. Бүгүнкү коногубуз физиотерапевт, реабилитолог Алыбаева Сурмакан Аттакуровна. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Сурмакан эже жүз көрүшкөнүнө кубанычтамын. Кандайсыз? Маанайыңыз? Жакшы, баары жакшы, рахмат. Кубанычтамын. Өзүңүз жөнүндө бир аз айтып бериңизчи. Бул залга келип алып эле мен бир башка чөйрөгө келип калгандай болуп атам. Канча жылдан бери эмгектенип келесиз? Өзүңүздүн эмгек жолуңуз жөнүндө. Менин атым Сурмакан, Алыбаева Сурмакан Аттакуровна. Мен медицинада 35 жылдан бери андан да ашып калды. Эмгектенип келе жатам. Менин негизги кесибим ушу физиотерапевт, реабилитолог. Ар бир оорудан кийин аны ордуна келтирүү, калыбына келтирүү ушу биздин милдетибиз да. Чоң рахмат. Сурмакан Аттакуровна, бүгүн сиз менен ушул могул жердеги скелеттерди дейинби же эмне деп айтабыз бул? Скелеттерди, сүрөттөрдү көрүп, ушунча сөөк менин ичимде барбы деп атам. Бүгүн болсо ошол грыжа жөнүндө, жалпы бул чуркай деп коебуз, чуркай деп айтып келебиз, чурай деп айтып келебиз. Айтор кыргызча баягы ар кандай түрдө айтылып келет экен, жалпысынан биз грыжа деп тааныш болуп калганда, ошол грыжа жөнүндө сөз кылып бериңизчи. Биздин могул омуртка тутумубузда бул кандай түзүлгөн, кайсы учурда грыжа пайда болот, бул жөнүндө алдыда сөз кылабыз. Алгач ушул омуртка тутуму жөнүндө айтып бериңизчи. Могул биздин омуртка тутум бул эмне болгон омуртка тутум, кандай турат? Өзүңүздөр сүрөттө көрүп тургандай, мына омуртка тутуму биздин өзүбүздү ушундай вертикально тикесинен басып жүргөнгө жардам бере турган тутум болуп эсептелет да. Бул омуртка, мисалы, моюн омурткасы 7 омурткадан турат, көкүрөк омурткалары 12 омурткадан турат, анан бел чычаң омурткалары 5-5тен турат да. Ошондо бул омурткалардын түзүлүшү мынакей сүрөттөн дагы көргөзүп берейин. Омуртканын ортолорунда мына көрүп атасыңар, межпозвоночный диски деп коет. Мындайча кыргызча айтканда кемирчек да. Ошол кемирчектердин сыртында фиброздук шакекче болот. Ошол фиброздук шакекче бекем болсо, биздин омурткабыз бекем болуп эсептелет да. Могул ичиндеги шакекче. Сыртындагы шакекче, фиброздук шакекче. Анын ортосундагы бул ядро болуп эсептелет. Анан ошол ядро күч келип, фиброздук кальцого күч келип шакекчеге, анын эмеси бузулганда, целостность деп коет, мындай бузулуп жарылганда ушул ядро агат да. Ушул агып келип, могул жердеги мына омурткадан биздин ортосунда жүлүм бар да. Ортосунда ошол баш мээ менен биригип турат. Ошол жүлүмдөн чыккан корешковый нервтердин бардыгын ушул эме грыжа кысып кала турган болсо, бизде оору пайда болот, грыжа. Алдыда буга токтололу. Алгач ушул баягы МРТга түшкөндө деле белгилеп, тамга менен белгилеп туруп, анан кийин С1, там 2 деп белгилеп берип коюшат эмеспи? Демек бул ошол омуртка тутумунун бөлүмүнү кенде бөлүнгөндүгүнөн кабар берет. Ушул омуртка тутумунан жалпысынан кандай грыжанын түрлөрү кездешип келет? Эгерде грыжа моюн омурткасында болсо, моюн грыжасы, көкүрөк грыжалары, ошондой эле бел чычаң грыжасы болуп бөлүнөт. Ошол жайгашканына жараша грыжанын белгилери болот да. Демек, эгерде өйдө жакта, моюн жакта болсо, бизде бул жакта проблема бар, көйгөй бар. Бул жакта болсо анда көкүрөк жагыбызда, ылдый жакта болсо анда белде. Кайсысы эң көп кеңири таркалган, эң көп кездешкен грыжанын түрү? Омуртка грыжасынын ичинен эң көп кездешкен ушу бел чычаң омурткаларында кездешет. Себеби бул бизди тулку боюбузду көтөрүп жүрө турган, эң күч келе турган жер ушу биздин бел омурткаларына келет да. Ошон үчүн ошол грыжа көп кездешет. Ошо Сурмакан эже, өзүңүздүн тажрыйбаңыздан кимде көп кездешет? Аялдардабы, эркектердеби, же бул жашоо образдан көз карандыбы? Бул аялдарда деле, эркектерде деле бирдей эле кездешет. Көбүнчө эркектерде деп дагы айткым келет, себеби алар оор жумуш аткарышат. Анан эң башкысы ошол омуртканы кармап тура турган, ушундай бекем кармап тура турган бизде булчуңдар бар, байламталар бар. Ошолордун тренировкасы жоктугу да.
начардыгы бошоң болгондугунан. бошоңдугунан. Менде ушундай бир мүмкүн бул жөн гана баягы жаңылыш ойбу, бою узун адамдарда грыжа көбүрөөк кездешет деп да айтышат экен го. Бул чындыкпы? Медицинада далилденгенби же? Эми кыргыздарда бою узун кишилер аз эле. Анан кездешиши мүмкүн. Себеби алар ушу боюнан уялабы же өздөрүнө ошондой удобный, мындай эңкейип жүрүшөт эмеспи? Эңкейип жүрүп, мындай позвоночный столбанын эмеси турушу өзгөрөт да. Анан хондрозу бар болсо, кыймыл аракет жок болсо, сөзсүз грыжа болот да. Жакшы. Кайсы учурда бизде могул грудной позвоночник деп коюп атпайбызбы? Бул кыргызчасы кандай эле көкүрөк жакта грыжалар пайда болот. Эмнеден улам пайда болуп калат? Биз негизи буга көп токтолбойлу деп атам, бирок азыр ошол видеодо кыскача камтый кетсек. Негизи эле кайсыл убакта грыжа пайда болот? Көкүрөк болобу, моюн, бел грыжа болобу? Жалпысынан айтайын, эң башкы причиналарын алып келе турган, грыжага алып келе турган бири бул остеохондроз. Остеохондрозду биз отуруп алып эле табабыз да. Көп отурабыз. 10-12 саат отурабыз, жатабыз. Кыймыл аракеттин жоктугу. Ашык салмак экинчи, үчүнчүсү ошо спорт менен же бир кыймыл аракеттин жоктугунан ушу омурткаларды байламталары, булчуңдарынын начардыгы. Шалбырап алар бекем кармап тура албайт да. Ошолордун начардыгы. Үчүнчү оор жүктү көтөрүү. Балдарыбыз тияк биякта иштеп атат, оор жүктү туура эмес көтөрүү да. Ошондон травма, автокырсыктар, ошолордун баары, анан тубаса дагы грыжалар кездешет, ошолордун баары биригип келип, анан ушул грыжаны пайда кылат да. Биз кийинки видеодо бул жөнүндө токтолобуз, буюрса, белгилерине конкреттүү түрдө могул бел бөлүмүндө эмнеден грыжа пайда болот. Анткени жогоруда Сурмак канаттуу курууну айта кеткендей, баягы көпчүлүк адамдарда биринчи кезекте белинде көйгөй пайда болот. Анан ошондон улам бел ооругандар аябай көп го, белим ооруп атат, бутума берип атат деп калышат. Достор, биз болсо бул видеонун соңку мүнөттөрүнө келип калдык. Жана менин сиздерден сурагым келип атат. Эгерде сиздерде дагы ошо бел бөлүмүндө грыжа бар болсо, белиңиз ооруп, бутуңузга берип, бутуңуз тартылып атса, ылдый жакка комментарий жазып, суроо берип кетсеңиз болот. Жана ошону менен катар эле биздин YouTube каналга катталганды унутпаңыз. Алдыда кызыктуу видеолор, грыжанын белгилери, анда кандай көнүгүүлөрдү жасаш керек, эмне кылып алдын алыш керек, мына ошол тууралуу кенен айтып беребиз. Бизден алыстабаңыздар.